Урматтуу Түркия бүтүрүүчүлөрү, досторум. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн 5000ден ашуун кыргыз жараны 92-жылдан баштап Түркия билим берүү долбоорунан пайдаланып, Түркиянын ар түрдүү университеттерин бүтүрүп, Кыргызстанда болобу, Түркияда болобу, дүйнөнүн булуңгучтарында жашап, эмгектенип келатышат. Биз эгемендик коомдук бирикмеси катары ушуга терең ишенебиз. Ушул ар бир кыргыз жараны Түркия бүтүрүүчүсү болгон. Жүрөгүнүн түкпүрүндө Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын тагдыры жөнүндө ойлобой койбосо керек. Түркия бүтүрүүчүлөрүнүн маалымат базасы долбоорун эгемендик коомдук бирикмеси катары баштатып атабыз. Бул жерде сөздү кыска айтып кетейин, эмнени көздөп атабыз? Биринчиси, Түркия бүтүрүүчүлөрүнүн Кыргызстанга болгон экономикалык, академикалык жана демографиялык талымдарын аныктоо. Экинчи көздөгөн максатыбыз 5000 жараныбыздын баарын маалымат базасында бир арага алып келип, электрондук платформа түзүү, өз ара кабардашуу. Үчүнчү максатыбыз болсо, мындан аркы Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы билим берүү долбоорунун эң эле абалдуу түрдө улануусуна салымыбызды кошуу. Азыркы роликте сиздер Кыргызстанда жана дүйнөнүн ар түрдүү бурчунда жашап, эмгектенип келаткан ийгиликтүү Түркия бүтүрүүчү досторубуздун кайрылуусун көрөсүздөр. Ушул долбоорго баарыңыздан активдүү катышууга чакырабыз. Урматтуу достор, 22 жыл мурда баардыгыбыздын жашоолорубузду өзгөрткөн кадамдарды аттык. Ал эмне? Чет мамлекетке барып билим алуу. Ал күндөн бери дүйнө аябай өзгөрдү. Дүйнөдө көп өзгөрүүлөр болду. Биз дагы кайсыл өлкө жана иштерибизде болсок да, бул өзгөрүүлөрдүн башында жер алдык. Бул өзгөрүүлөрдүн лидерлери болдук. Буга биздин Түркияда ар кайсы университеттерде окуп жүрүп, визионер, келечекти көрө алуу, сыра dışı, башкача жана стратегиялык ой жүгүртүү өзгөчөлүктөр үйрөнүүбүз түрткү болду. Мындан ары биздин милдетибиз жаштарга үлгү болуу жана билген үйрөнгөндөрүбүздү бөлүшүп, Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө салымыбызды кошуу. Бул инициативаларды алган биздин эгемендик коомунун жетекчилерине бир кыргыз жараны, азаматы, мекендеши катары Кыргызстаныбыздын өнүгүүсү үчүн кылган аракеттерине ыраазычылык билдирип, жана иштерине ийгиликтер каалап кетмекчимин. Баарыбыз бир болуп, бир жакадан баш режимине кол чыгарып, бир идеологияга ойлоймун биригип, мамлекетибиздин өнүгүшүн, мамлекеттин күзөшүнө баардыгыбыз салымыбызды кошуп, келечектеги биздин муундарга, келечектеги биздин жаштарга жакшы бир мамлекеттин шартын биз таштап кетсек, кийинки муундарыбыз бизге ыраазы болот деп ойлойм. Эгемендик коомдук бирикмесинин баштап аткан долбоорун келгиле бирге колдоп, элибизге, жерибизге кызмат кылып, өлкөбүздү алдыңкы албан ийгиликтерге жеткизели. Урматтуу мекендештер, урматтуу Түркия окуу-жай бүтүрүүчүлөр. Үчүн элдин биримдигинен алган мамлекеттин тагдырына эч ким тоскоол боло албайт. Ушул ойду ишке ашыруу үчүн жана бири-бирибиз менен дайыма байланышта болуу үчүн эгемендик биргич өлкөмдү толтуралы. Бул демилгени ойго ашырсак, ар өлкөдөн ишкерлерибиз бири-бири менен байланышта болуп, өз күчүнө күч кошот. Бардык эле чет жерде окугандай өзгөчө Түркия бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө дүйнөлүк баалуулуктарды өзүнө камтыган чоң тажрыйбаларга ээ болуп, бүгүн өлкөсүн, жерин, элин ойлогон мекендештерибиз, алардын астына койгон эң чоң максаттардын бири ушул өлкөбүзгө пайдалуу болсок деген гана ой экенине терең ишенебиз. Түрк университеттерин бүтүрүп, дүйнөнүн булуңгучтарына эмгектенип жүргөн биздин мекендештерибизди, досторубузду баарын бир платформа бириктирип жаткан, ушундай маалымат базасын түзүп аткан үчүн эгемендикке рахмат. Мындай долбоор биринчи жолу атталып жатат. Эми бул статистика катары гана калбастан, мындан ары да биздин карым-катнаштарыбызды чыңдап, бирдиктүүлүгүбүздү күчөтө турган, күчтөнтө турган бир платформа болуп калат деп ишенем. Баарыбыз Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн иштейли. Рахмат. Быйылкы жылы биздин эгемендик коомунун Түркия бүтүрүүчүлөрүнүн базасын түзүү проектини аябай жакшы бир иш деп белгилеп сүйүнүп атабыз. Мунун колдоп, бул иштин аягына чыгарып, бүтүн
ülke üçün kүйüp жанган жаштарды bir araya kelip mamlekettin elimizin önügüsü üçün salınızı koşup iyiliklerge жеткирүүгө аракет кылат. Саламатсыңарбы Түркия окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү. Өзүңөр билгендей эле бизге окшогон адистер дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүндө тажрыйба алып жатышат. Биз алдыбызга койгон максаттарыбызга жана ой тилектерибизге жетиш үчүн өзүбүздүн жеке сапаттарыбыз гана жетпестен андан башка чоң факторлор керек. Ошол факторлордун бири болуп нетворкинг эсептелет. Нетворкинг бул ой пикир алмашуу, маалымат алуу жана жашообузда кандай бир чечимдерге келүүгө жардам берет. Ошондуктан эгемендик коомунун Türkiye бүтүрүүчүлөр платформасы жана маалымат базасынын түзүлүшү мамлекеттин келечеги үчүн чоң салым кошот деп ойлойм. Сак саламатта болуңуз.